Дүйнө өзгөрүп, бизди жаңы сыноолорго салууда. Баалуулуктарыбызды жана каада салттарыбызды кантип сактай алабыз? Жашоодогу жаңы чакырыктарга кандайча ылайыкташуу керек? Бул нерселерге туруштук керек. Бул кадрларды көргөн болушуңуз керек. Мекендештерибиз Россиядан кайтып келүү үчүн бардык далалатын кылып жаткан чагы. Чек араларда чатыр тигип, колго тийген унаа менен эптеп үйлөрүнө жетүү аргасын издешти. Себеби чет өлкөлөрдө медициналык кызмат ала албай калышты. Анын үстүнө көбү пандемиянын шары менен кошо келген экономикалык кризистен улам жумушун жоготту. Айтор пандемия дүйнөнүн туруктуу делген экономикасында мойсоп өттү. Ал тургай өнүккөн өлкөлөрдүн да экономикасы солгундады. Киреши азайып, жумушсуздук күч алды. Кыргызстанды мындай кой, бул көрүнүш дээрлик бардык өлкөлөрдө болууда. Бул ансыз да араң жан экономикабызга ого бетер кыйынчылык жаратты. Өкмөттүн маалыматы боюнча жумушсуздук марттан бери 6%дан 21%га чейин өскөн. Мындайча айтканда, калк каржалып, ишканалар жабылып, азык-түлүк кескин кымбаттоодо. Бул абалды өкмөттүн отчету жок эле же жаңылыктарсыз деле жон терибиз менен сезип жатабыз. Дээрлик ар аптада экономиканын бир сектору жардам сурап кайрылат. Тойкана ээлери, мейманкана, дордойдогу контейнер иштеткендер бизнесин сактап калууну бийликтен суранып келишет. Ал тургай өлкөдөгү күнү түнү иштеп келген тигүү өнөр жайлары да биринен сала, бири жабыла баштады. Мындай кырдаалга кабылган силердин да таанышыңар бар болуш керек. Алыс барбай эле. Мына мен деле марттан бери иштеген жокмун. Тойлор азайды. Демек, тамадага муктаждар жок. Бул кырдаалда биздин алдыбызда оор тандоо турат. Бир эсептен вирустун жайылышын токтотобуз деп өлкөнү карантинге жапсак, элге өтө кыйын болот. Кыргызстанда иштебей коюуга мүмкүн эмес. Жарандар тамак аштан каржалып, балдарды багуу, күндөлүк чыгаашаларды жабуу деген көйгөйлөргө кептелет. Экинчи жагынан кырдаалга көз жумуп, чектөөсүз бардыгына иштөөгө жол берилсе, адамдар бири-бирине оор жугузуп, оордун таралышы күч алат. Мына ошондо бизнестин кардарлары таптакыр калбасы айтпасак да белгилүү. Ал эми экономика кнопкасын бассаң күйө турган лампочка эмес. Тескерисинче, дайыма отун жагып, көз албай карай турган коломтодогу отко окшош. Тактап айтканда, экономиканы солгундатып алуу жеңил. Бирок аны баштапкы калыбына алып келүү ал да канча оор болот. Кыскасы, өргө тартсаң өгүз өлгөн, сайга тартсаң араба сынган кырдаалга келип такалдык. Эмне кылышыбыз керек? Орток жолду кармануу менен аң сезимдүү, жоопкерчиликтүү жана бирдиктүү болушубуз зарыл. Бул бизнеске да, бизге жарандарга да тиешелүү. Азыркы кырдаалда активдүү өнөктөштүк керек. Банкка, супермаркетке, соода борборуна киргенде бизди кире бериште коопсуздук кызматкерлери тосуп алып, дени табын өлчөп, бет кап тагынышыбызды талап кылышат. Антисептик чачышат же аны көрүнүктүү жерге коюшат. Ал эми өзгөчөңүздөгү чакан соода павильондоруна кирип калсаңыз, эч кандай талап жок. Мамлекеттик органдар чакан соода түйүндөрүн көзөмөлдөбөйт. Албетте, анан элдер да ага жараша коопсуздук чараларын сакташпайт. Бул өз кезегинде автоунаанын коопсуздук курун эске салат. Эсиңерде болсо, мындан бир нече жыл мурда коопсуздук курун май кызматкерлеринин назарына түшпөш үчүн тагынышчу. Кийинчерээк айып төлөп калбоо үчүн эмес, жеке коопсуздугу үчүн тагына башташты. Биз дагы ушуга келишибиз керек. Сак жана жоопкерчиликтүү болуу биз үчүн бул өтө маанилүү жана негизги адат болуп калыптанышы зарыл. Мисалга, сиз кафе же ресторан иштетсеңиз, той аштарды өткөрүүгө кичине тыныгуу алып туруңуз. Мына мен деле тамадамын. Учурда баарыбыз эле жабыр тартып жатабыз. Бирок азыр тойго баруу, жакындарды шаңга бөлөө эмес, кайгыга салуу менен аяктаарын түшүнүш керек.
Аны мындай деп элестетүүгө болот. Тайгак жолдо туман болуп, кар жаап жатса, жайкы резина менен жогорку ылдамдыкта машина айдагандай. Бул демек өзүңдү эле тобокелдикке салбастан, жаныңдагыларды, сага каршы келаткан адамдарды да коркунучка салгандай эле нерсе. Тамактануу жайларда адамдардын санын кыскартып, кардарларды бири-биринен алысыраак отургузуңуз. Андай болсо, киреше азаят да дешиңиз мүмкүн. Чыны менен ошондой. Айла жок, чыдаш керек. Элди жык-жыйма жыйып алып, баарына оору жугузсак, мына ошондо кардарлар келбейт. Дал ошондо бизнес үчүн чоң коркунуч жаралат. Чакан дүкөнүңүз болсо да, банктар менен супермаркеттердин катаал чараларын колдонуңуз. Эгер сиз сатып алуучу болсоңуз, сөзсүз бет кап тагынып кириңиз. Эгер сатуучу өзү коопсуздук чараларын сактабай же кире беришке антисептик койбосо, тартынбастан эскертиңиз. Дүкөн иштетсеңиз, бет капсыз, керек болсо жакындарыңызды да киргизбеңиз. Албетте алар адеп капа болушу мүмкүн, бирок акырындап барып көнүшөт. Эгер оору жугузуп алсаңыз, соодаңыз токтоп, тапканыңыз дарылоого кетиши мүмкүн. Бул адатты бардык жерде колдонуу керек. Эгер сиз таксист болсоңуз, кардарларды алдыңкы орундукка отургузбаңыз. 2-3 кишиден ашык салбаңыз. Кардар менен аралыкты тунук материал менен бөлүп койсоңуз болот. Албетте, кардарыңыз да өзүн коопсуз сезип, сизге ыраазы болоор. Демек, ишиңиз ийгиликтүү уланат. Эгерде сиздин ишкана же офисиңиз болсо, жоопкерчилик менен лидерликти өзүңүз колго алыңыз. Кызматкерлериңизде кымындай бир оорунун белгиси байкалса, дароо үйгө жөнөтүңүз. Бир кызматкердин иштен калышы бизнес үчүн чыгашадай көрүнүшү мүмкүн. Ал эми бир кызматкер ооруса, башкаларга да жугаарын эстен чыгарбоо керек. Жыйынтыктап жатып, бир нече олуттуу учурларга токтолуп кетейин. Пандемия маалында экономиканы сактап калуу бул жалпыбыздын милдет. Мамлекеттин эле эмес, бизнестин да, сатып алуучунун да милдети. Эгерде мамлекетибиз, шаарларыбыз карантинге жабылышын каалабасак, гигиена жана жалпы коопсуздук маселесинде өтө дыккат жана жоопкерчиликтүү болушубуз керек. Эң башкысы, пандемия шартында жоопкерчиликтүү боло алган бизнес гана туруштук бере алат. Эгер сиз кафе, такси же ишкана ээси болсоңуз, активдүү болуп, коопсуздук эрежелерин сактап, башкаларга да чакырык кылыңыз. Дал ушундай жолдогу бизнес гана туруштук бере алат. Анткени өз керектөөчүлөрүнүн саламаттыгын жана камын ойлоо менен алардын ишенимине арзый алат. Бул туруштук берүү. Мен Урмат Борченов, арыбаңыздар жана оорубаңыздар. Сиз көрүп жаткан туруштук теледолбоору. Бүгүнкү чыгарылышта биз дүйнөлүк пандемиянын экономикага болгон таасири тууралуу кеп кылып жатабыз. Азыр бизде байланышта бизнес ассоциациялардын улуттук альянсынын секретариатынын башчысы Искендер Шаршеев. Искендер Шеримбекович, саламатсызбы? Алгач, жалпы суроодон баштайлы. Пандемия дүйнөлүк экономикага кандай таасирин тийгизди? Эми пандемия дүйнөлүк экономикага болгон соккусу бир топ эле болду. 20%, 24% дүйнөлүк экономика жаракат деп эсептелинет. Өткөн жылдын ошол жалпы дүйнөлүк ички дүң продуктунун өндүрүшүн карасак, ошол ушул жыл азыраак болуп калат болуш керек. Албетте акыркы ошо сандарды бир мартка чейин, эмки жылдын мартына чейин белгиленип калат. Кыргызстанда мисалы үчүн ошол гостиницалардын тармагына урган сокку ошол 90% гостиницаларга аябай сезимдүү болду. Туризм секторундагы чет элдик туристтерге таянып ишин алып барган ишканалардын көбү ошол өзүнүн ишин токтотту да. Жокко тете десек болот. Пандемиянын таасири өнүккөн өлкөлөрдө жана бизге окшогон өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө бирдей сезилеби? Өнүккөн өлкөлөр биринчи карантин киргизип,
өзүнүн жарандары биринчи сактап, баягы катуу локдаун киргизгендин натыйжасында аларга мындай вирустун кайра таралыш таасири узак убакка созулуп кеткени байкалууда. Жана так ошол өнүккөн өлкөлөрдө көбүнчө элдин катмарлары калың болгондуктан жана элдин саны көп болгондуктан ошо аларда катуураак сезилип атат да биздикине караганда. Биздикиндей баягы ошо элдин саны азыраак өлкөлөргө анчалык катуу сезилбейт. Ооруну ооздуктоо үчүн сиз айткан локдаун, карантиндер көп жерлерде киргизилбедиби? Ал эми ошол эле локдаундун экономикага тийгизген таасири кандай болду? Экономикага тийгизген таасири бирдей эле баарына бирдей эле урду десек болот да. Мисалы үчүн бизде ошо 18 айдын ички дүң продуктубузду карасак Кыргызстанда 590 миллиард өткөн жылда, бул жылда 355 миллиард 8 айдын ичинде жыйнадык да. Азыр жыл аягында дагы саноолор жүрүп атат. Балким сан бир аз көбүрөөк болот мен айткандан, бирок 12 айдын баарын карасак. Бирок ошону менен бирге да азырдан сезилип атат да. Бир 40% сокту биздин өлкөбүздүн экономикабызда. Дүйнөлүк экономика өнүккөн өлкөлөрдө ушул 24-30%дай деп ошол алдын алынып атат. Ал да бир 2-3 айдын ичинде такталат да канча болгонун. Бирок мен ойлойм ошол 40%га чейин жетип калышы мүмкүн. Бул жолу мисалы үчүн Кыргызстанда IT тармагы 26% ошол жогорку технологиялык парк деп бизде атайын салыктык режимдеги иштеген парк бар. Ошол парктын мүчөлөрү 26%га кайра өстүк дейт да. Кайра пайда таптык дейт. Фармация жакшы өстү. Фармация 11%га өстүк дейт. Ошо жеке клиникаларында кирешеси өстү. Логистика аябай өнүгүп баратат. Демек, бул бир жерден сокко болсо да, бир жерден кайра пайдасын алып келгендей болду да. Кайра дүйнөлүк экономиканы, баягы логистиканын, санариптик технологиянын маанисин чоңойтуп койду да бул нерсе. Сиз айтып атпайсызбы, кайсы бир тармактарга сокку урду, бирок кайсы бир тармактарда өзгөрүүлөр, өнүгүүлөр болуп атат депчи. Кыргызстандын мисалында ошол карантин кандай сабактарды ала алды? Кыргызстан кандай өзгөрүүлөргө дуушар болду? Жалпы баягы эгерде өлкөнү караганда чын эле бизде өлкөбүздүн бир 14-20% туризм экен да, мисалы үчүн. Өлкөбүздүн ушул 60% соода экен. Өлкөбүздө баягы майда дүң продукция иштеп чыгаруу бир 11% эле экен да, өндүрүш 4% экен. Демек, өндүрүш өз эчтеке сезген жок. 11%га жакын, 11-14%га жакын бул эме болчу да, металлургия, жанакы горнорудный сектор деп коет. Ошол горнорудный сектордун чоң оюнчулары сокку жеди. Бул баягы башка саясий эме болуп кетсе керек, себеп болуп кетсе керек. Бирок көбүнчөсү бир гана ушул туризм, ресторан, кафелер, ошо окуу жайлар, офлайн өткөрүүчү шаң шөкөт бизнеси катуу сокку жеп, Кыргызстанда көп ишканалар ишин өзгөрттү да, жашаш үчүн. Көп ишканалар өзүнүн жумушчуларын кыскартты, 50%га чейин, кээрлери 90%га чейин, кээрлери жабылып кетти. Көбүнчө майда логистика жүрүп атат дейт, эч бир токтобостон. Чоң логистика, чоң объемдогу товарлар токтоп калды. Ушундай мындай локдаун кезиндеги таасирди сезип атабыз дейт. Бул деген аябай катуу сокку болду да соодага. Биздин өлкөбүздүн негизи 80% экономика, эгерде секторлорго бөлбөй карасак, бул негизи соода да. Азыр бизде оорунун жаңы учурлары катталып, алар көп катталгандыктан айрым бир өлкөлөр кайрадан карантин киргизип атышат да. Мисалы үчүн Түркия, Англия сыяктуу. Кыргызстан да экинчи карантин киргизгенге мүмкүнбү же киргизүү керекпи, мүмкүнбү, ошол тууралуу айтса кетсеңиз? Эми Кыргызстанда ушул экинчи карантин киргизүү биз көрдүк, баягы мартта киргизгенде көп ишкерлер баягы үн катты да, айтышты, оорураак болуп атат ошол, иштейли, ачып бергиле бизди, иштеткиле деп. Суроонун эки кыры болуп атат да. Бир суроо бул деген тирүү калыш керек, жашаш керек. Бир жагы ооруп каласың, же оорутуп аласың өзүң кардарларыңарды. Экинчи жагынан ачкадан өлөсүң да, ушундай болуп калып атат да. Албетте бул деген оңой мындай чечим эмес да. Демек ушул Кыргызстанда
азыр байкадыңар, биринчи 500төн күнгө сайын болуп атты, 2 ай болот да, 2 ай сайын, 2 ай бою. Азыр болсо азайып баштады, 300гө чейин түштү, 250, 300 деп түшүп баратат. Өлүмдөрдө саны түшүп баратат статистика боюнча, бирок эски статистиканы алганда жайкысындай эле болуп атат да. Эми кандай болору, кандай эмнеге алып келери, мен ойлойм бул жолу локдаун киргизбей калышы мүмкүн, биздин өлкөбүз киргизбейт болуш керек. Анткени ошол экономикалык суроо аябай курч келип баратат да азыркы тапта өлкөдө. Экономикалык кризистин бети жакшы мындай так көрүнүп атат, эмки жыл оңой эмес болушу мүмкүн. Февраль март айларында карантиндин шарттары кыйла катаал болчу да, азыр чектөөлөр бир аз жеңилирээк. Анан кийин өзүнүн экономикасын жакшы деңгээлде кармап калган өлкөлөр кандай жолдорду, кандай методдорду колдонуп мындай туруктуу экономиканы бир жакшы деңгээлде кармап турушат? Экономика мындай такалып калды, анан кыймылдабай калды, өлүп калды дегенде мүмкүн эмес да. Бирок элде паника болуп атат мындай айтканда. Кээ бир экономисттер айтат, ошол көп өлкөлөр акчаны көп печатать этип койду депчи. Баягы пандемияга карата абалды жумшартуу үчүн баягы ишканаларга жардам беребиз деп, билесиңер, баягы убактылуу бир жолку акча таратууларды кылганга аракет кылышты да, ишканаларга ушундай акча таратууларды беришти. Бизде деле ушул майда, июнда өкмөткө кээ бир ишкерлер ушундай чакырык салышкан болчу. Бизде тескерисинче болгон, өкмөтүбүз акча жок деп, дефицит болуп атат деп, ошол айларда акчаны бербестен дүйнөлүк институттардан акчаны жыйнашты кайра. Ошондо ишкерлер өз акчасын кайра ошо пандемия менен күрөшүү үчүн волонтерлордун колуна карматышты. Волонтерлор өзүнүн ролун ойношту. Медициналык мындай кандайдыр бир коллапстан ошол чыгууга аябай чоң жардам беришти да волонтерлор менен ишкерлер. Демек ишкерлер негизи өзүнүн социалдык жана коом астындагы болуп аткан ошол милдетин аткарууда деп эсептесек болот. Жана ошол негизи баягы ишкерлер өкмөт бизге жардам береби деген бир чакырык салганда биздин ассоциациянын мүчөлөрүбүз. Анан өкмөт жардам бербейт деген да жоопту уктук өкмөттөн. Ошол кээ бир салыктарды бириктирип, жалпы бирдиктүү салык кылып, салыкты башкарууну жөнөкөйлөтүп, ишкерлерге жеңил кылдырып, ушундай кадамдарга барыш керек өкмөт деп биз деген ушул сунуштарды бердик. Сунуштар каралып атат. Өткөн жыйында мисалы үчүн ушул биз берген концепция кабыл алынды да. Өкмөт кабыл алды. Чынында эгерде ошол жумуш баягы үзүлбөй биз берген сунуш боюнча кете берсе, мен ойлойм бул абдан жакшы болот. Бул деген пандемияга жооп болот да. Пандемияда мисалы үчүн өнүккөн өлкөлөр акча таратса, биздин өкмөт салыкты азайтып эле бир аз жеңилдетсе ишкерлердин түйшүгүн да, мисалы үчүн салыктык органдар менен ушул карым-катнаш түзүүдө. Анда пандемияны жеңип кетебиз, бутка туруп кетебиз, керек болсо мамлекеттин казынасын 2-3 эсе дагы толтурабыз деген ишенимдебиз да, мисалы үчүн. Жакшы ишенимдериңиздер бар экен, сөзсүз түрдө ишке ашсын. Эми жоопкерчилик жана милдеттер тууралуу жогоруда сөз айтып калдык. Көбүнчө биз мамлекеттин жоопкерчилиги жөнүндө кеп кылабыз. Андан кийин ишкерлердин, ишканалардын жетекчилигинин жоопкерчилиги кандай болуш керек пандемия маалында? Азыркы кезде ушул көп жылдан бери талкууланып жатып, акыркы жылдары ишке ашып баштады да. Электрондук счет фактура ишке кирди ушул жылы. Мисалы үчүн электрондук патент ишке кирди ушул жылдын башында. Жакында соцфонддо электрондоштурулса, бул нерсе аябай ыңгайлуу экен да. Ишкерлер эч качан мыйзамды аткаруудан качпайт да. Эми ишкерлердин баягы кээде бузукулуу нерсе болуп калат, 1-2 киши мыйзам аткарбай коюшу мүмкүн экен. Бирок эгерде система туура болсо, ишкерлердин баары өз мыйзамын аткарат да. Мисалы үчүн жана мен сөз башыбызда айтып кетпедимби? Ушул 2020-жылы ишкерлер төлөгөн салык өткөн жылкынын көрсөткүчтөрүнөн ашты 4,5–4,7%. Бул эмнени билдирет? Бир четинен бул электрондук НДСти киргизгенде ишкерлерге НДСти эсептеп төлөөгө жеңилдик берди деп айтсак болот. Бул да туура болот.
Башкалар эми баягы аябай скептикалык көз караштагылар айтып атат, балким салык органдары ишкерлерди кайра титиретип бюджетти толтуруш керек деп аванс төлөттүрүп атат деп айтышы мүмкүн да. Анын бир жеринде чыны бар, бирок жалпысынан карасак андай деле жок экен да. Эң негизи бул деген ишкерлер өзүнүн жоопкерчилигин сезип, өз убагында салыкты төлөп атат. Ушуну мен так айта алам да, биздин баягы улуттук бизнес ассоциациялардын альянсынын мүчөлөрүбүз, мисалы баары айтып атат, биз салыкты калтырбай төлөп атабыз, өз убагында төлөп атабыз, бүт отчетторду так берип атабыз деп атат. Бул эмнени билдирет? Бул деген ишкерлер өзүнүн мамлекет астында, коом астында жоопкерчилигин толугун сезет жана аткарат, милдетин аткарып жатат. Экинчи, мисалы үчүн мааниси ошол милдетин, жоопкерчилигин. Жоопкер бул деген коопсуздук техникасы. Коопсуздук техникасы бул деген бир жерде көп элди чогултпай, баарын маска кийгиздирип, санитайзерлерди колдонуп, атайын техника, сактык техниканы аткардыруу бул чоң милдет, чоң жоопкерчилик болуп атат. Биз байкасак, ишкерлердин биздин мүчөлөрүбүз аткарганга аракет кылып атат. Көп ишкерлер аткарып атат аны. Демек, жоопкерчилик бул жерде жоопкерчиликтен качкан жок. Азыркы шартта экономикадагы, ишкерлер дагы жабыркабай тургандай кылып эмнелерди кылыш керек, кандай кеңеш бере аласыз? Жана негизи эле бизнес үчүн сиздин сунуштарыңыз. Ошол пандемияда азыр айтып атпайбы, башында айтып кетпедим беле? Санарип иптештерген технологияга жакын болгон бизнес секторлор кайра эле өстү. Санарип иптешпеген бизнес секторлор кайра эле түштү. Демек, ушуну карап трансформация болуш керек да бизнестер. Ошол санариптештүү, баягы технологияларды колдонуу, логистиканы ошол өнүктүрүү ушундай жол менен кетсе, көбүнчө бизнестер ушул пандемиядан чыгып кетет да жеңил эле. Бир кездерде биздин өкмөттө депутаттар күлүшкөн, ушул Африка өлкөлөрү бизден Африка өлкө болуп кетпейли деп. Бүгүнкү күндө биздин өлкөбүздүн экономиканын өнүгүү темпи африкалык өлкөлөрдөн түшүп ылдый болуп кетти. Азыр Африканын өлкөлөрү биздин ВВПси $5.000, $6.000, $7.000 киши башына. Биздики баягы эле $2.000 киши башына. Демек, бизге ошол кризис, дүйнөлүк кризис катуу сокку кылбайт. Биз деген баягы дүйнөлүк кризис эгерде көп башка өлкөлөргө катуу мындай таасир этсе, биз ал таасирди сезбей деле калышыбыз мүмкүн. Анткени биздин баягы 30 жылдык перманенттик кризисте жашап келатабыз деп айтсак, жаңылышпайбыз да. Ошондуктан биз деген ушул жаңы дагы бир келе жаткан соккуга туруштук беребиз. Албетте кыйын болот, күндө эле кыйын болуп атат да. Бүт эле жылдар кыйын болуп атат. Туруштук беребиз, чыгып кетебиз. Маегиңизге рахмат, жакшы алыңыздар. Сиздерге да рахмат, жакшы алыңыздар, баарыңыз жакшы болот деп ишенем. Биз менен байланышта бизнес ассоциациялардын улуттук альянсынын секретариатынын башчысы Искендер Шаршеев болду. Коронавирус илдети улам бир күтүлбөстүктөр менен адамзатты түйшүккө салууда. Андан бизнес жана өндүрүш тармагы да жабыр тартты. Айрымдар эгер кызматкерлерде коронавирустун белгилери байкалса, аларды обочолонууга же дарыланууга жиберүү бизнес үчүн пайдалуу эмес дешет. Бул кырдаалда эч бир тарап жабыркабаш үчүн кандай чечим кабыл алуу керек? Ооруга байланыштуу кызматкерге 14 күндүк же андан көп өргүү берүү бизнес үчүн анча деле чоң чыгаша эмес. Илдетке чалдыккан кызматкер бардык кесиптештерге жугузушу мүмкүн. Вируска кабылган кызматкерлер сиздин кардарларыңызга да жуктурушу мүмкүн. Ошондуктан кызматкерлерде кичине эле белгилер байкалса, аларды тесттен өткөрүп, дарыланууга жиберген оң. Ишиңиз илгери болуп, илдеттен алыс болуңуздар. Бул туруштук берүүсү болду. Көрүшкөнчө.